Замир Марпаевич, эгерде урматтуу депутаттар бир өтө көйгөйлүү маселеде, но бизде таза суу боюнча сиз айтып атасыз, мына трансформация жасап атабыз деп. Азыркы сиз айткан трансформациялар сиздердин учуруңуздарда эмес да көпчүлүгү. Мурдагы өкмөттүн учурунда болуп атат. Анан экинчиден, мына өзгөндө акча каражат толук бүткөн. Туурабы тазасы боюнча сиз жооп берип койсоңуз, Аскар Сулайманович. Мен өткөндө комитетте 3 жолу сизге суроо бердим, бирок ал сизге тиешелүү маселе. Бирок трансформация маселеси бүттүбү ошол? Саркындуу суулар. Трансформация маселе бүтө элек, мындай объекттер бар дагы трансформация бүтө элек пока. Рахмат. Замир Марпаевич, бул акча каражаты бөлүнгөн. Бүгүн уже баягы жеңилдетилген мөөнөтү бүтүп атат. Качан бүтөт? Өзгөн боюнча. Бул азыр суу чарба департаментине мындай акылыңда ойду бир жерге чогулткула. Ноокатта ушундай проблема бар. Бүгүн күнгө чейин 5 ай өкмөттүкү. Качан чечесиңер айтылачы? Проект уже даяр. Качан чечесиңер айтылачы? Мына 3 жылдан бери жүрөт да. Тез арада чечебиз дегенге 3 жыл болуп атат. Мөөнөтүн конкретно айта аласыңарбы? Өзгөндүкү боюнча. Трансформация маселеси бул Минюст аркылуу болуп атат. Биз документтердин баарын убагында берип атабыз. Минюстта көбүнчө ошол жерде кармалып. Жок, аны сиздин колуңуздан келбейт. Сиз жооп бере албайсыз да. Мен өкмөттөн сурап атам мен ошон үчүн. Качан бүтөт? Айткылачы. Кайсы стадияда турат? Ким жооп берет? Жеңилдетилген 2 жылдык мөөнөтү өтүп кетип атат бул азыр. Өзүңүз тааныштырып жооп бериңиз. Юстиция министринин орун басары Сарымсаков Манас. Ал материалдар бар, азыркы күндө каралып жатат. Мен тактап да сизге маалымат берейин. Жанымда жок экен ушул. Жок, сиздер уже өткөндө комитетте тактап маалымат берем деп айткансыздар. Министр өзү айткан. Эми сиз тактайт экенсиз. Качан тактайсыңар? Өзүңөр билбесиңер. Ал жерде миллиондогон евролор, миллиондогон доллар турат. Бирок жеңилдетилген мөөнөт өтүп атат. Ал кредит деген бар ал жердечи. Оюңарды бир бириктирип келбейсиңерби? Тездетип бериңиздер ошону. Мен азыр контролдойбуз, муну эске алабыз.